Саламатсыздарбы, Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кыргызстан каналы сиздерге кызыктуу видеолорду тартуулай бермекчи. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы дейт бүгүнкү каарманыбыз Асель Кадырбекова. Чыгармачылыктан алыстап, учурда кичинекей кызы менен алек болуп жүргөн Асель Кадырбекова менен болгон маекти сиздерге тартуулайбыз. Кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бул адаттагыдай эле лидер кежи көрсөтсөм, анын алып баруучусу мен Асель Кадырбекова болмокчумун. 40 мүнөт ичинде жакшы клиптер менен бөлүшкөнгө даярмын. Сиз болсо критикаңызды даярдап туруңуз. 903121 номер. Салам Асель, кандай жаңылыктар менен келдиң? Салам, азыр энелик милдетти аткарып үйдө элемин. Эми жаңы жылдан кийин толугу менен кайрадан ырчылыкка киришем деп турам. Кош бойлуу кезимде өзүмө ашыкча ишенип, төрөгөндөн кийин тез эле ырдап баштайм. Баарын кыйратам деп айткан элем. Балалуу болгондон кийин бардык пландарым кийинки планга жылып кетти. Негизги жумушум кызымды чоңойтуу болуп калды. Бала тарбиялоодо китептерде жазылган кандайдыр бир ыкмага таянасыңбы, же өзүң тарбияланган тагыраагы апаңдын ыкмаларын колдоносуңбу? Эстесем, апам мени урушчу эмес, такыр кол көтөргөн жок. Мен да апамдай болуп балама кол көтөрбөгөнгө аракет кылам. Улуулардан эркекти токчулук, кызды жокчулук бузат. Андыктан кызды барчылыкта чоңойт. Эч нерсеге зар болбосун. Эркек балага жетишпеген жашоону көрсөтүп чоңойт. Тың болсун деген сөздөрдү угуп калам. Ушул ыкманы карманабыз го. Бала тарбиялоо боюнча атайын түзүп алган эрежем жок. Азыр өзүбүз деле кызым менен кошо чоңоюп жатабыз. Алдыда дагы кандай тарбиялайбыз, көрө жатарбыз. Баары абалга жараша болот деп ойлойм. Кызыңдын жүзүн элге көрсөтпөй жатасың, көз тиет деп кооптоносуңбу? Ушундай ишенимдерге маани берип, ырым-жырымдарды карманасыңбы? Менин эркиме койсо, жашырбай эле жүзүн көрсөтүп жүрө бермекмин. Бирок үй бүлөлүү болгондон кийин жалгыз өзүмдүн эмес, үйдөгүлөрдүн да ою менен эсептешишим керек. Ата-энебиздин ишенимдери, карманган ырым-жырымдары бар. Улуулардын сөзүн эке кылбай, кызымдын жүзүн элге көрсөтпөй жүрөм. Өзүм ырымчыл эмесмин. Бирок кызыма, үй бүлөмө келгенде абайлап турам. Бирок кызыңдын сүрөтүн социалдык тармактарга тарап кетпешин көзөмөлдөө кыйын болсо керек. Оба, артыбыздан ээрчип жүрүп тартып алгандар, социалдык тармактарга сүрөтүбүздү жүктөп, бизди белгилеп койгондор бар. Кызымды коляскада сүйрөп көчөдө жүрсөм, мени түртүп туруп, көрүп кеткендер да болот. Бул көрүнүштөргө күлкүң да, жиниң да келет. Ар бир адамдын өзүнө гана таандык жеке жашоосу болот. Ага киришкен туура эмес. Андайда мен катуу айта албайм. Бир нерсе десем, жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр дешет. Ошондуктан мындай абалды жөн гана кабыл алыш керек деп ойлойм. Бир ирет Нурландын жумуртка кууруп жаткан видеосу тарады эле. Жолдошуң ашканага аралашабы? Ал видеону мен көргөн жокмун, бирок Нурлан ашканага, үй жумуштарына такыр жолобойт. Ашканада апам экөөбүз кожойкебиз. Нурландын ашканага кирип калганы мен үчүн таң калыштуу. Биз үйдө жок болгонубузда курсагы ачканда айла жоктон ашканага кирип жумуртка кууруп жеген жыгар. Эл арасында Аселдин үйүндө бала багуучу, үй кызматчылары бар. Асель жасанып эле жүрө берет деген кептер бар экен. Кандай сонун жашоодо жашайм. Үй жумуштарын өзүм жасайм. Үйдү жыйноо, тамак жасоо мен үчүн чоң жумуш эмес. Кудайга шүгүр, сонун кайнене кайнатам бар. Алар баланы карап жардам беришет. Эл айткандай, жардамчыларым болгондо азыр толгон токой ыр жаздырып, клиптерди тарттырып, жада калса гастролдоп кетмекмин. Балабага үйдө отурган жагып калып, ырдабай коюшуң мүмкүнбү? Азыр кээде эле ырдап койгонум болбосо, 2 жылдан бери үйдө отурам. Буга чейин дайыма иштеп жүргөндүктөн үйдө отуруп калуу кыйын болду. Шарт болсо, иштегенге эмне жетсин? Жолдошуңа жардам берип, аны кыйнабай, өзүңдү өзүң каржыласаң жакшы да. Чыгармачылыгың боюнча сага карата мактоолор менен бирге бир катар сындар айтылат. Аларга кандай жооп бере аласың? Эч кандай жооп бербейм. Сындарга көнүп калдым. Иммунитетим бар. Терим калың. Атактуу болгондон кийин аргасыз анын баарына көнөт экенсиң. Мени талкуулап жатышса, демек мен алдыдамын. Чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы.
Атааңдаштык болбосо өнүгүү болбойт. Бул чөйрөдөгү кайсы бир адамга атааңдашып, андан ашкан сулуу, популярдуу болууга мыкты чыгармаларды жаратууга аракет кыласыңбы? Мен үйдүн жалгыз кызы болгондуктан кичинемден эле атааңдашууну билбей чоңоюптурмун. Баланчадан кыйын болушум керек. Түкүнчөдөн татынакай кийинишим керек деген ой менде жок. Шоу-бизнесте биринен бири өткөн сулуу кыздар көп. Жакшы ырдаган, ырга табити күчтүү кыздар да бар. Ар бирибиздин көрманыбыз, өз ордубуз бар. Эч кимге атааңдашпайм. Менин көз карашымда атааңдаштык көрө албастык, ичи тардык. А мен ичи тар, көрө албастарды жаман көрөм. Андай болгум келбейт. Үй бүлөлүү болгондон кийин жашоом кандай өзгөрдү? Мурда бардык маселемди өзүм чечсем, азыр таянар адамым бар. Ал кулап баратсам кармап калат, дайыма колдоп турат. Жашоом жакшы жакка өзгөрүп жатат. Мындан улам чыгармачылыгыма көп көңүл бурбай, жалкоо болуп баштадым окшойт. Азыр Нурланга толук ишенем. Ырчылыгыңа да Нурлан жакшы көмөктөшсө керек. Оба, өзү ыр алып келип, муну жаздырбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы деп сунуштап, алдыга сүрөп турат. Балким Нурлан чыгармачыл инсан болбогондо, ага да, мага да кыйын болмок. Эртеден бери сени менен фотосессия кылып жүрүп, сабырдуу экениңди байкадым. Бул сапаттын көп жерден жардам берсе керек. Сабырдуулук мага жакында эле келди. Мурда чыдамы жок болчумун. Оюма келген нерсени дароо жасап салууга жан талашчумун. Чоңойгон сайын сабырдуу болуп калат экенсиң. Жашоодо баары сен ойлогондой, каалагандай боло бербейт экен. Ошондуктан убакыттын өтүшү менен бул сапатка ээ болууга туура келди. Карыганда жашооңду кандай элестетесиң? Нурлан экөөбүз көп балалуу болгубуз келет. Мен үчүн эң негизгиси үй бүлө. Ансыз жашоомду элестете албайм. Андыктан бекем үй бүлөнү, көп неберелүү, чөбөрөлүү болуп, Нурлан экөөбүздүн аларды эркелетип, кылыктарына суктанып отурганыбызды элестетем. Каарманыбыздын кыялдары орундалсын деген ниет менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыз. Соткага кимдин ырын коесуң? Асел Кадырбекованы. Ал ким сага? Эже. Эмнең болот? Эже. Эжең болот, Башка элер койбойсуңбу? Койчу. Асел Кадырбекованы коесуң, Мага жагат. Я. Асел Кадырбекова мага жагат. Чоңойгондо ким болосуң? Асел Кадырбекова. Sen meni jaqtirding, so'z aytib ko'zingdan jalini. Sezim ag'imi suyutanadi. So'xtanib qaraysan, ko'z meni suyimga arnasin. Mezgil tandaysin, umid baylasin. Benim için suygun sezimin aytalbay tartınat. Suyumaz kılat, bakıt Allah sunat. Karikten çıkanat arzusu eş kaçan